комиссия бар, ал вице-премьерлердин алкагында иш жүрүп атат. Ошонун алкагында эки тараптуу милдеттенмелер алынган, электрондук счет фактура жана навигационный пломб боюнча азыр иш чаралар жүрүп атат. Негизинен Кыргызстан тарабынан эгерде лжетранзит боюнча бузуулар болбосо, эгерде жанагы электрондук счет фактурага билдирген товарлардын баары тең дал келе турган болсо, эч кандай текшерүү жана тоскоолдук болбойт. Бул боюнча кепилдик да бар, эки тараптуу да келишим кол коюлду. Ошол бүгүнкү келишимдин негизинде мындан ары дагы кандай жеңилдик болот? Негизинен азыр өзүңүздөр билгендей, жана негизи салык кызматынан цифровизация маселеси да болуп атат. Ошол боюнча азыр электрондук счет фактура жана навигациялык пломбаларды илип, ошол тоскоолдуксуз транзитти камсыз кылуу боюнча келишимдер бар. Бул буга чейин 10-чу Меж парламенттик советтин алкагында өткөн. Андан тышкары эки тараптуу комиссия бар. Ал комиссияларды вице-премьерлер баштайт. Демек, кыргыз товарлары казак рыногунда кенен кесип Азыркы күндө кыргыз товарына эгерде Кыргызстан тарабында өндүрүлгөн болсо, ал боюнча эч кандай тоскоолдук жок. Азыр Кытай товарынын транзити боюнча гана маселе бар. Логистикалык борборду курулушу менен кандай иште да алдыга жылжып? Бул боюнча азыркы күндө эки тараптуу келишимдин алкагында эки тараптуу ишканалар түзүлөт. Ал ишканалар ошол Кыргызстанда өндүрүлгөн товарларды Казакстан тарапка үзгүлтүксүз жана тоскоолдуксуз жүктөөлөрүнө чоң кандайдыр бир түрткү берет деген ойдобуз. Скажите, пожалуйста,